Жигиттер, баштайлыбы? Даярсыңар да? Даярбыз. Свет кандай, жакшы эле жетиштиби? Сурак азыр. Нормально эле сизге кичине бир жерге отурабызбы? Эме кылбайлыбы? Бир маанилүү адам менен кичине жолугушум бар эле. Ошого кичине бир 5 мүнөт кое турсак болобу, Хорошо. 5 мүнөттөн баштабайлы азыр бир жолугуш. Көрсөк болобу ал жолугушууну? Кыла берсеңер болот, аны сыр деле жок го. Хорошо. Макул азыр. Убада бердим эле. Мына чоң кишибиз. Убада берип койдум эле. Бүгүн жолго бастык. Ты чё принесли? Это рисунок тебе. Ты чё? Ким бул? Это я и ты. Ты чё, это чё? Это солнце, это мячик. Ничего себе. Мы с тобой в футбол играем. Ты нарисовал, что ли? Да, Мне нарисовал? да. Или художник нарисовал? Я. Ай, красавчик. Шундай теге. Күндеп, 2-3 күндеп көрбөй калат кызыбыз бизди. Балдарыбыз неме шайлоо учурунда шайлоо чегинде эле жумуш көп. Кеч келесиң, балдар уктап калат, сагынып калышат. Жумушка келсек болобу деп жана чалгандан ой кел. Макул кел. Бутылка сиздерге сатып бериши деген келсең сатып берем деп койгон. Что стишок научила? Да. Снег идет, здравствуй, здравствуй, Новый год. До чего у нас веселый возле елки хоровод. Ой, сама ты девица. На елке расскажешь, да, этот стих? Да. Слушай, байкелеріңмен мен интервью берейін, мақұл, сен тияқта отырып тұрасың. Қанат Кедейханович, бәрі жыл саламатсыз ба? Президенттікке талапкер болдыңыз. Мақсатыңыз эмне? Эл аралык аренада аброюсу өтө төмөндөдү. Путин кемсинтип атат. Лавров кемсинтип атат, Володин кемсинтип атат. Бизди мамлекет катары, толук кандуу мамлекет катары сыйлабай башташты. Эми ушунчалык эле биз жарды мамлекетпизби? Ушунчалык эле бир алыс мамлекетпизби? Же элибиз билимсизби? Албетте жок. Көп дүйнөдөгү бай мамлекеттерге караганда биздин байлыгыбыз, ген байлыгыбыз, жаратылыш байлыктарыбыз киши башына эсептей турган болсок, алда канча бийик, алда канча өйдө. Мына ГЭС кыла турган канча мүмкүнчүлүктөрүбүз турат. Туризм боюнча кандай деген шарттар бар. Биз ушу бар шарттарды пайдалана албай, ушинтип чет элдиктер бизди кемсинтип, жемелеп, жалдыратып, жардам сураттыртып, намысқа тийип жатат. Мен да кыргызмын деп намыстанып. Не себептен биз кошуналарыбыздан артта калып калдык? Эмнеге биз элибизге өз жеринде, өз мекенинде жумуш менен камсыз болуп, иштеп, үйлөндүп, багам деген ниетин ишке ашыра албай атабыз деп. Ушул элибизди көтөрөлү, мамлекетибиз күчтүү болсун, кошуналар менен тең ата сүйлөшсүн, чет элге чыкканда кыргызмын деп сыймыктангандай болсун деп мен президенттикке аттанып, ушунун баарын ишке ашырам. Кыргыз деген күчтүү мамлекет болот, экономикасы күчтүү болот, кыргыздар бай жашайт, кыргыздар намыстуу болот деп мен ушул чечкиндүү кадамды бардым. Сиздин оюңузча өлкөнү өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек? 1923 жылы Кемал Ататүрктөн депутаттын айлыгы кандай болуш керек дегенде, депутаттын айлыгы мугалимдикинен ашпаш керек деген экен. Бул депутаттын айлыгы мугалимдикинде 10 000 сом болуп калсын деген жери жок ал. Мисалы бүгүнкү шарттачы. Мугалимдин тескеринче айлыгы депутаттыкында жок эле дегенде 35 000 сом болсун деген мааниде айтканда. Мына Туркия Союздан бир топ жылга артка калган Туркия бүгүнкү күндө кандай деңгээлге өсүп чыкты. Япония эч кандай байлыгы жок. Кыргызстанда бар байлыктын 10% да Японияда жок. Бирок билим берүү тармагына ушундай көңүл бурган алар. 3 бир принцип негизинде айтышат да, билим берүү тармагын биз бекемдедик деп. Мугалимге дейт, биз министрдин айлыгын бердик дейт. Мугалимге элчинин кол тийбестигин бердик, жана императордун макамын бердик дейт. Таң калыштуу нерсеси, аэропорттордо жана
депутаттар, министрлер отырған жайлар менен мугалимдер өтөт экен. Мугалимдер үчүн атайын дүкөндөр бар экен. Арзандатылган баа менен мисалы азык-түлүктөр сатылат. Мугалим деген баягы төш белгиси турса, дүкөндөргө же бир башка тейлечүү жайларга келсе кезексиз тейлейт экен. Мугалимдин даражасы ушунча көтөрүлгөн. Ошол себептен элдин билими ушунча көтөрүлгөн, маданияты ушунча көтөрүлгөн, жоктон бар кылып атпайбы. Бүгүнкү күндө Япония 3-4 экономика дүйнөдө. Эч бир жаратылыш байлыгы жок. Ал эми билимсиз эл болгондо, Африка мамлекеттерде болуп, алмаз менен алтын үстүнө отургузуп койсоң дагы эли жарды. Ушу бар Кудай берген рызкыны да пайдалана албайт билимсиз эл. Кene айтып атпайбы, биринчи байлык бул алтын эмес. Мамлекеттин биринчи байлык бул алмаз эмес, мунай эмес, темир эмес, газ эмес. Биринчи байлык бул эл. Демек биз элибизди, байлыгыбызды сактайбыз десек, элибизге маданият бериш керек, иман бериш керек, билим бериш керек. Учурда конституция менен катар ушу мамлекеттик башкаруу системанын өзгөртүү сунушталат. Сиз буга каршы болдуңуз. Себеби эмнеде? Колунан келбей калган адам эле конституцияны күнөөлөйт да. Конституциябыз туура эмес, ушул 2010-жылы туура эмес конституция кабыл алынып калган, Текебаевдин конституциясы ушул кыргыз элине мындай ыңгайсыз депчи, мен айтат элем, конституцияда эмес күнөө. Конституция бул бир болгону бир кагаз да. Бой алтын конституция кабыл алган болсок дагы, эгерде туура эмес адамдар бийликке келе турган болсо, алар ал конституцияны четке алып коюп туруп эле өз билгенин кыла берет да. Ал эми конституция, начар конституция болгон күндагы таза, мекенин сүйгөн, адилеттүү мамлекетке жетекчи келе турган болсо, ал мамлекетти дайыма көтөрө алат. Эми ойлоп көрөлү, парламенттик башкаруу системасы жарабай калды, кыргыздар үчүн жарашпайт экен. Президенттик система кайра өтүш керек дейт. Президенттик системаны көрбөдүк беле. Президенттик башкаруу система эмес, үй бүлөлүк башкаруу система айланып калат эле. Айдар, Бермет, Майрам Дүшөнова, Максим, Марат жааныш болуп калбады беле. Туурабы? Ушул үй бүлөлүк башкаруу системаны, президенттик башкаруу системаны сындырабыз, жок кылабыз, жоёбуз деп 90 балабыз колмандык кача алындыбы? Аны батыл унутуп калабызбы? Чыныгы парламенттик башкаруу системаны иштеп көрө элекпиз. 2010-жылдан бери деле бардык маселени президенттер чечип келген. Акимдин орун басарына чейин премьер-министр эчтекен чече алган жок. Акимдин амен депутат катары, фракциянын, партиянын жетекчиси катары айтып коеюн, премьер-министрлер акимдин орун басарына чече алган жок. Бардык маселени 10 жылдан бери деле президент чечип келатат. Демек, биз чыныгы парламенттик система менен иштеп көрө элекпиз. 2010 жылдан бери парламентаризмдин ишке ашпаган негизги себеби эмнеде? Негизгиси мен ойлойм, ушул албетте биз 10 жылда эле башка мамлекеттер 100 жылда өткөн нерсени өткөтөбүз деп эле мындай чоң нерсени күтөбүз, андай болушу мүмкүн эмес. Парламенттик система мындай өз ордун таап иштеп кете турганга дагы убакыт бериш керек болчу. Тажрыйба жетишсиз, убакыт жетишсиз, керки мыйзамдар же болсо конституцияда чийки жерлери бар, аларды оңдош керек. Эң негизгиси туура депутаттар келиш керек. Күн карама, коркок, туруктуулугу жок, принциби жок депутаттар келет да, анан кийин алар албетте ар дайым президенттин астына келип жата калышат. Депутаттар өз алдынча чечим чыгарбай эле ошол президент тарапты карап эле алар кандай десе, ошондой добуш берип, кандай кишини сунуштаса ошону колдоп келатышат. Ошон үчүн мындай элде да нааразычылык туура, мен кошулам. Парламент өз конституцияда көрсөтүлгөн ордун, өз укуктарын толук пайдалана албай калды да. Демек, биз туура адамдарды, туура партияларды шайлай турган болсок, албетте азыркы биз иштеп келаткан конституцияда эле парламенттин орду өтө бийик. Анан кийин жанагы бирдиктүү мандат системасына кайтарып келесиз деп, андай боло турган болсо, азыр карасак 100 000 адамдан, 100 000 шайлоочудан бир депутат шайлана турган болот да. Андай болуп турса, нак олигархтар келет. Эч убакта жаштар келбейт. Азырда парламент системасы менен аялдар келип атат, жаштар келип атат, майыптар келип атат.
жаманбы жакшы мына 10 жылдан бери карагыла. Никитенко, мисалы, жаш саясат жылдызы жанды, Жанар Акаев, Карамушкина, Строкова, ушундай баягы колунда жок. Жанагындай 200 миң, 300 миң доллар деп атышат эми. Бирдиктүү мандат система болсо, ушул акчасы жок, бир да депутат келбейт. Бир да жаш келбейт. Бир да жанагындай мугалим келбейт. Жетим тоо маселеси деги эле Кыргызстандагы гендер тууралуу кандай ойлойсуз? Алтынды концентрат боюнча чыгаруу, же болсо темирди руда боюнча чыгаруу, бул деген экономикабызга болгон кыянаттык, башкача менен айта албайм, бул кылмыш. Мисалы, Садыр Жапаров азыр интервьюсунда айтып атат, жетим тоодо ошондой мен руда боюнча эле чыгарып берип коём дейт да. Ал деген мына 15-жылы Атамекен фракциясында Шыкмаматов Алмайбек айтып атат. Кытайдын ишкери Урумчида ушул жетим тоого багытталган фабрика курган экен, жетим тоодон руда боюнча алып келип эле ошо фабриканы иштейт экен. Ал фабрикасы мен ойлойм тетиги бир Максим багандар куруп койсо керек да. Анткени Максим ошол жетим тоону кытайларга берген. Бүгүн эми Садыр Жапаров ошол Максим ишке ашыра албай калган 10-жылкы революция ошолордун планын бусканды кайра ишке ашырып, ошо кытайлар каалап аткандай шартта берем деп атпайбы. Өзүнүн сөзүндө айтып атат, мен руда боюнча чыгарып берем, четинен карасаң кутула беребиз депчи. Бул кыянаттык. Бир дагы мамлекет өзүнүн экономикасын көтөрөм деген мамлекет ар дайым өзүнүн өндүрүшүн, өзүнүн өнөр жайын иштеткенге багыттап аракет кылат да. Бир да мамлекет сырьё катары байлыгын чыгарбаганга аракет кылат. Жетим тоого инвестор келе турган болсо дагы ошол жерге завод курулуш керек. Темир Кыргызстандан даяр темир чыгыш керек да. Сата турган болсок биз даяр темир саткандай болуш керек. Кумтөрдүн байлыгынан кем эмес байлык жетим тоодо жатат. Рудасында 37% темир, элестетип көрсөңүз, 37%. 20 тонна руда болсо, ошонун бир 7 тоннасы темир. Кыргыздын сиз баалаган 3 саясатчысы. Мен эмгек жагынан айтып кетейин, тазалык жагынан айтып кетейин. Мен үчүн үлгү ушул мен көрүп калган эмгегин бүгүн дагы биз пайдаланып элибизге иштеп бараткан бул мамлекеттик коомдук ишмерлер Турдакун Усубалиев, Султан Ибраимов, Исхак Разаков. Кудайга ишенесизби? Эгер намаз окуп кетсизби? Кудайга ишенем. Кудайдын бардыгына, Кудайдын калыстыгына, Кудайдын адилеттүүлүгүнө, Кудайдын улуулугуна эч менде күмөн жок. 4 жолу ыйык жерибиз болгон Меккеге барып зыярат кылып, ажыл сапар кылып келгем. Кудайдын кудурети менен ушул Кабанын ичине кирип да намаз окуганга мүнчүлүк болуп, ичине да кирип чыккам. Бүгүнкү күндө бекем ушу 5 маал өз убагында окуганга аракет кылып жүрөм. 5 маал намазымды окуйм. Ибадатымды аткарам, орозо кармайм. Сиздин оюңузча Кыргызстанга эң биринчи азыр эмне керек, эң зарыл деген нерсе? Адилеттүү башкаруу керек. Акыркы жолу качан ойладыңыз? Акыркы жолу быйыл жайында апамды акыркы сапарга узатып аткан эле. Ушул менен сизге болгон суроолор азырынча бүттү. Азыр жаңы кызыңызды көрүп бир ой пайда болду. Мүмкүн Канышайга да бир-эки суроо бергенге мүмкүндүк бересизби? Уруксат бересизби? Албетте, албетте. Мен суроо берип алыңыз. Канышай. Канышай. Канышай, сен бүгүн атаңа жолугушканга келген турбайсың да? Ооба. Атаңды сагындыңбы? Ооба. Сага бир суроо берейин да, сен Аязатага ишенесиңби? Ооба. Аязатага кат жаздың да? Ооба. Мындай суроо да, Аязата жакшыбы же сенин атаң жакшыбы? Конечно, Аташка. Молодец. Сенин атаң ким болуп иштейт? Слуга народа.